мен буга карап эске салам деп. Саламат, мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, агарган аппактаңда кайрадан эле таңкы табыс программабызды жаңы маана көңүлдөр менен баштамакчыбыз. Кимди ким жаңыдан кошуп жаткан болсо, саламатсыздарбы деп, кутмандуу таңыңыздар деп биз программабызды улантабыз. Ал эми белгилей кетели, бакай багы биз жогоруда оюн уюштурган болчубуз. Баардык жигит кыз тандайт, калганын сиздер улантыңыздар. Бизге албетте жооптор келе жатат, бирок анын жыйынтыгын бир аз убакыттан соң билдиребиз. Бирок ошентсе дагы айымдар үчүн сертификаттарды ойнотуп атабыз. Мырзалар, аракет кылыңыздар, айымдарга жакшы, өзгөчө, оригиналдуу каалоо тилектерди жазыңыздар. Ал эми биз болсо программабызды улантабыз. Эми бүгүн биз конокто өзгөчө адамдар бар. Негизи биз айымдар деп атабыз, гүл деп атабыз, жаз деп атабыз. Ал эми азыркы коногубуз гүл тууралуу, гүлдөр менен кантип иштегенди бизге үйрөтөт. Андыктан өзгөчө көп кырдуу таланттын ээси деп дагы айтсак болот. Айымдар арасында Алиса Бердиярова. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кутмандуу таңыңыз менен. Рахмат, жалпы кыргыз элим. Бүгүнкү кутман таңыңыздар менен баарыңыздарды майраңыздар менен ак тилимден куттуктаймын. Саламатсыздарбы, жакшысыздарбы? Саламатсызбы? Кандай эле болдуңуз? Жакшы келе Жакшы, рахмат, Аллага шүгүр. Таңкы маанайыңыз кандай? Бүгүнкү Дайыма эрте туруп ушинтип баягы таза аба жуткум келсе эрте тур, таза өмүр сүргүм келсе эмгек кыл дейт го. Анан кийин таңдын рызкысы менен го баары. Демек дайыма адатка айлантып алгансыз, таңда турган, жакшы. Демек бүгүнкү күн сиз үчүн өтө деле оор болгон жок. Оор болгон жок. Жакшы, анан кийин Алисеже айтсаңыз, мынакей биз столубузду көрккө бөлөбүз деп дагы айтсак болот, өзгөчө сонун өңдөр менен кызыл-тазыл болуп көп нерселер турат. Буларды канча убакыттан бери багы токуп, үйрөнүп калгансыз, ошол боюнча айтып берсеңиз. Бул мен колдонуучулук менен биринчи иштеш баштаганда мен ал убакта 9-10 жашта болчумун да. Анан мондай токуганды үйрөндүм алгач. Эки эжем бар. Ал экөө токуйт. Анан ал экөөнү карап, кызыгып үйрөнсөм деп карачым. Анан мага бир шиш жетпейт. Анан мен эчтен алюминизм менен, берки шиш менен экөөнү алмаштырып, коюштуруп, ошо эжемден экөөнүн үйрөнүп, анан баягы кийин мондай түз токугандарды үйрөнүп баштадым. Кийинчерээк анан ушу 10 жашымда үйрөнсөм, анан кийинчерээк мондай гүлдөрдү, сүрөттөрдү түшүрө баштадым. Кармап көрсөтсөңүз болот, бизге? Теле көрүүчүлөргө кармап көрсөтүп. Бул негизи чешка, ботка кийип алса жылуу болот, бул байпак. Бул баягынан башталат. Анан бул жеринен кийинги резина деп коет, бул жерин бир оң, бир тескери кылып токуп. 8-мартка карата мырзаларыбыз ушундай өзгөчө насиптелерди, байпактарды белек кылса болот. 8-мартка жараша алса болот. Атайын кызыл свет менен токугам. Кийин монтип санап бул клеткаларды түшүрүп, анан кийин ошого жараша мындай формаларды түшүрсө болот, гүлдөрдүн сүрөттөрүн. Деги эле айтсаңыз, анан кийин Алисеже багы токугандын канча түрү бар, канча түрүн билесиз өзүңүз? Мен токугандын мондай ушундай чешкалар токуйм, анан мондай жемпирлерди ушундай токуган түрлөрү ушулар. Анан бул 4-5 жаштагы кыздыкы бир буйрутма берген эже. Бул бери бүтөлүк. Баягы бүтөлүк, Кудай буйрса бүтөт. Анан эми бүтөлүк болсо да ала келдим сиздерге көрсөмдөр элге. Анан бул жерине жакасы кетет. Анан ошо менен ошо жазында кийсе болот да. Күн жылып алган учурда. Буйрутма деп калдыңызбы, анан өзүңүз токуп багы атайын буйрутмаларды алып жасайсызбы, кандай токуп сатасызбы? Мен негизи мындай сатпачымын деле, анан кийин кээ бирлер буйрутма берсе, анан ал көңүлүн улап токуп берипчимин да. Мындай гүлдөрдү жасап берип, мындай бутка кие турган чешка носкилерди ошо жасап токуп берчимин. Мондайларды кээ бирлер эми жакында баштап эле мындай узун жемпирлерди элдер сунуша баштады, анан Кудай буйрса жасап атам. Демек бунуңуз бир аз учурдан бери бизнеске айланып бараткан экен, э? Азастан болсо. Жакшы. Деги эле багы кыргыз эли багы биздин уз апаларыбызга бай эмеспизби? Багы көптөгөн өнөрлөрү бар. Бирок сиз ошол өнөрлөрдүн канча түрүн билесиз? Деги эле багы токулгандын, ошондой эле багы курак куроо деп деген да бар. Сайма саюу, ошол жааттан дагы билесизби? Эми мен сайма сай алам, тиги мондай кардон бирок ал телекке каршы мен азыр алып келген жокмун, үйдө калды. Анан эки аккуунун сүрөтүн түшүрүп, бияка камыштарды ошо сайма кылып тигиш керек да, анан аркасына калоо сөз жазып, анан элге көргөзүп
белек кылса болот да, анан коозук үчүн бир жер койсо да болот. Дагы кандай курак куроо? Курак куроо боюнча мен ошого көп маани бербейт экенмин. Көбүнчө эле ушундай токуган боюнча эле иш кылып, кичекеймен баштапчы. Анан үйдө апам деле мындай курак курайт. Өзүнүн машинкасы бар. Анан мен жалаң эле ошо токуганга өтүп кеттим. Бирок бул жерде биз да көрүп турабыз, гүлдөрдү. Ооба. Жасайт экенсиз. Өзгөчө бул кагаздан гүлдөр. Вазасы дагы кагаздан экен. Буга качан жаздыңыз эле? Канча убакыт кетти? Буну деги эле жазыш оңойбу, жеңилби айтып берсеңиз. Бул негизи мындай бир көргөн адамга оңой көрүнгөн менен жасай келсең бир топ убакытты талап кылат. Мындай күн да керек, анан мындай материал да аябай эле көп кетет билмеген менен. Анан бул негизи түүнөн башталат, бел жагынан. Анан жерден чыгарса чыгат бул. Анан бул жерден түүнөн башталып, мына жерине келип бүтөт. Чыгат беле. Мынтип бири-бирине кийип жасалат, Анан бул ваза мындай болот. Жанагы кадимки эле синегрочка деген ак барак листичка болот го, ошондой деле мындай тең-метең бүттүгүн бир формада 8ге 16га же болбосо 8ге бөлүш керек. Анан тең ортосунан мындайынан бүктөйт. Анан кайра мындайынан бүктөш керек. Бул жасагандан мурун дагы бүктөгөн көп убакыт алат да. Анан бүктөгөндөн кийин эле тиги тизип койгон бул оңой эле да мен үчүн. Буну сиз каяктан үйрөнгөнсүз ушул нерсени жасаганды? Будан тышкары менин үйдө аккуларым бар. Аны өзүңүздөрдүн коллегаларыңыздар бар тартып келген. Мен аны айылдан бери алып келишке мүмкүнчүлүгүм болгон жок. Кече буну алып келдим. Анан аккуларым бар болчу, булар тартылбаган эмес, тигилер тартылып калган. Биринчи эң ошо 2007-жыл болчу. Бир эженин үйүнөн ушундай кагаздан бүктөлгөн 2 аккусы бар экен. Анан ошол жерден көрүп, мындай карасам, баягы жасап жүргөндөн кийин мага оңой эле көрүндү. Башка ошодон үйрөнүп, бул жеринде түйүнөн башталат экен, ал делечи. Ошону бир кагазга бүктөп алып чыгып, кураштырып монтип үйрөндүм да шайтор ошодо. Дегеле ушул кагаздан жасалган гүлдөр боюнча азыр учурда Кыргызстанда дегеле ушундай бир тенденция өсүп атат. Ушул менен гүл жасап, сатышып, бизнеске айланткан айымдарыбыз дагы жок эмес. Анан сиздики бул гүлдөрүңүз кагаздан өзгөчө сатыкка чыккан учурлар болобу? Жок, сатыкка чыккан учурларым болгон жок. Демек өзүңүз үчүн эле, бул сиздин хоббиңиз. Хоббим эле. Үйгө коюп койм, мындай компьютерге коозлук бериш үчүн жасаттык го, ошондой кылып эле мындай гүлдөрдү жасап шурудан да жасаган үйдө дагы гүлдөрүм бар. Мындай бул роза гүл, жалаң майда шурудан, шурудан жасалган. Бул жагы дагы шуру, бүттүгү зым ортосунда. Бул ортосунда кайдимки эле жанагы базардагы гүлдүн сөңгөгү, ногу мончокко зымга өткөрүп, ороп, анан кийин өзүнчө мындай жалбыракча буларды жасап, бүттүн чогултуп ортосунан бир. Ушунун баарын жасаш үчүн аябай бир чоң сабыр керек окшойт, Өзгөчө майда, Ушунча майда нерсенин баарын өткөрүп чыгуу деген аябай бир убакытты талап кылса керек. Сабырды талап кылчу нерсе экен. Ооба, жана айтып кеткендей, бул баягы көргөн көзгө оңой көрүнгөн менен жасасаң бир топ убакыт керек. Бул майда жумуш, анын үстүндө дагы убакытты кантип туура пайдаланасыз негизи? Багы ушундай убакытты багы адам баласы багы күнүмкүсүн ченеп коет эмеспи? Бүгүн мен бул ишти жасайм деп мындайча айтканда пландапчы. Анан сиз ушул нерселерди жасоого дагы убакытты кантип бөлөсүз? Мен мисалы кечинде жатканда баягы өзүмдү настройка кылып жатам. Мен эртең туруп мондай бул ишин бүтөйүн, анан кийинки тиги өтөм. Анан буну жасап бүтөйүн, анан бир ишимди бүтүп, анан кийинкисинде анан булга убакыт табылат деп анан убакытты бөлүштүрөм да, пландапчы. Сөзсүз күнүнө убакыт болобу ушинтип багы өзүңүздүн кол өнөрчүлүгүңүз менен алектенгенге? Өзүңүз эмне менен алектенесиз азыркы учурда? Мен азыркы учурда 2016-жылдары тиги Бакайдада радио ачылган. Анан ошол жерде 2 жылда эмгектедим, Кудайга миң мертебе шүгүр. Анан пока азырынча ал жер жабылып турат да. Анан Кудай буйрса алдыда кайра иштейт деген ишеничтебиз. Азыр үйдөсүз? Азыр үйдөмүн, ушундай. Канча балаңыз бар?
Мен азырынча турмуш кура элекмин. Бойдогусуз жакшы экен. Дагы кандай өнөрлөрүңүз бар? Мындан тышкары дагы кандай эмнелер менен алектенесиз? Мындан тышкары мен эмеге жасаганды жакшы көрөм. Тамак ашты түрлөп, боздоп, үйгө не продукт болсо ошого жарашып өзүм өздөштүрүп жибергенге аракет кылам да. Нога буну пландаш керек, буну тиги кошуп жибериш керек деп. Ошондой тамак аш жасаганга да кызыгам көбүнчө. Мындай эми баягы аял киши болгондон кийин бүттү күнү жумушка да ишке да жетишкенге жөндөй болуш керек. Бул жерде да өзгөчө гүлдү көрүп турабыз, токулган боюнча. Буга канча убакыт кетти эле, кандай кылып жасайт, ошол боюнча айта кетсеңиз? Букет окшойт, букет кылып жасапсыз, Бул эме букет жаңы жылдын 19-жылды жаңы жылга огон күнү апама жаңы жылда жасап бергенмин, сыртына. Ошо бул негизи жана мындай илме курчок болот, ошо менен жасалат. Биринчи узун эле кадимки эле магазиндеги жип. Илгери чоң апаларыбыз теги жипти койдун жүнүнөн ирип, анан кийин багын ирип, жууп, тазалап, бизге да тыттырган күндөр болгон, чоң энем бакыяң барып калганда. Ошодон ирип жасап бүттүн ошончу да апаларыбыз. Анан азыр базарда бардыгы даяр. Анан ошо бул иранский жип магазинден алынган. Анан кийин башынан башталат негизи. Анан улам көбөйөт. Анан кийин дагы бир мындай бул жеринде желекчелерин мындайынан жасаш керек. Анан кийин баарын чогултуп мындайынан берге үйүп, жип менен ийне менен тигип, анан бул ичинде резетка. Ошо менен киргизип жасап коесуз. Эгер ошол сиз ушунча өнөргө бай туруп, анан мындай адамдар Кыргызстанда анчалык көп эмес, бирок арасынан тандалып көп ушул кароо сынактарга катышат, арасында конкурстар болуп турат. Сиз катышасызбы буга? Акыркысы болсо 2014-жылы Бакаянда эл ичи өнөргенчи деген конкурска катышып келгем. Ал жерде ар тараптуу мугалим эжелер да катышкан. Ал жана курак боюнча. Меники болсо токулган, кагаздан жазылган буюмдар, мончоктон жасалган буюмдар болду. Анан тиги эжелердики жалаң курак болду. Жаштардын арасында мен эле экем, улгайгандар экен калгандарчы. Анан ал жерден ошо сертификат берген. Анан кийин дагы областка или районго барабыз дешкен, ошо менен уюшулбай калып кетти да. Анан токуганга токтоло кетсек, деги эле токуунун багы канча бир мындайча айтканда баягы байпакты токуш үчүн канча убакыт керек дейсиз? Түгөйүн жасаш үчүн, мына бул жерде да көркөп, муну канча убакытта жасайсыз? Мен токуганды 9-10 жашымдан үйрөнгөндөн баштап, баягы 21 жылдык стажым бар десем болот. Анан мен үчүн бул токуган оңой эле. Ошодон баштап, кичекеймен баштап токуп үйрөнүп, бул негизи бул носкилерди мен 4-5 саатта бир адамдын 2 түй насипарын бүтүп коем. Бат эле да мен үчүн. Эгер ошол токуунун үйрөнүүнүн негизги сыры эмнеде? Кантип үйрөнсө болот? Үйрөнөм деген. Баягы үйрөнүш үчүн талыкпаган эмек жана кызыгуу, шык керек да. Эгерде шык болуп, өзүң өздөштүрүп нары алып кетсең, анда үйрөнүп кетесиң. Эгерде кызыгып, мындай көңүл бурбасаң, анда үйрөнүп калып калат да. Буну токуш үчүн баягы эсептеп, өзүнүн размерлерин чинеп, ушундай жолдору бар да негизи. Ооба. Бул буттун размерине жараша башташ керек. Бул жагынан мисалы бул 36 размер го дейм, 35 или 36 да. Анан ал 36 размерге мен немеден жасайм. Бул жерин эсептеп аласыз. Эсептеп алам. 28 илмек алам, бул жагына 28ден, бул жерден башталып. Биягда 28ден кетет. Ошо менен биякта жасап аткан жана форманын мен журналым бар да. Ошодон карап, гүлүн да санап, бул жерге ошо гүлдү батышыш керек да. Батпай калса, эгер башка гүлдү тандайбыз. Батса, ошол эле гүлдү бул жерге түшүргөнгө аракет кылып, башынан баштап ошо түшүрүп, улаштырып токуп кетиш керек да. Ар тараптуу өнөрлүү болуш керек деп калбадыңызбы негизи адамдар, Дагы бул өнөрдөн башка курак куроо же ушундай токуулардан башка дагы кандай өнөрүңүз бар? Мүмкүн ырдайсыз, бийлейсиз? Будан тышкары мен ырдаганга кызыгам. Анан анча-мынча мындай
тойлорго ырдаган эмесмин. Мындай чакан эле үйдө жакшылыктар болсо туугандар ырдатып коет. Анда азыр таң эрте биздин жаңы ойгонуп жаткан жалпы көрүүчүлөр үчүн бир ыр сунбайсызбы? Мүмкүн болсо анын баардыгына бир таң эрте уйкуларын ачып бир жакшы да манайда болуш үчүн бир белек болсун баарына келиңиз. Акыл. Анда алдыда апалардын аял затынын майрамы келип атпайбы? Анда апалар жөнүндө ырдап берейин. Баягы бейиштин кыздарынан бүткөн эне, жакшыма жаманыма түткөн эне, аз күнгө үйдөн алыс чыгып кетсем, саат эмес секунд санап күткөн эне деп акын байкелерибиз айткандай, анда эмелер жөнүндө ыр болсун. Автор Турарбек Кожомбердиевдики, обону Сардарбек Жумалиев агабызга таандык Апа кем чыгармасы сиздер менен. Апа жолур салынып, амандык тилейт жалынып, алыстан кызым келет деп ай, апа кем жүрөт сагынып. Алыстан кызым келет деп ай, апа кем жүрөт сагынып. Таптырбай ал кез жашымды, тал-талда өргөн чачымды. Алсырай түшсөм апа кем ай, алдыңа жөлөйм башымды. Алсырай түшсөм апа кем ай, алдыңа жөлөйм башымды. Арыдайым жар кабагы, агарды самай чачтарын. Алып эштеп бизди өстүргөн ай, апалар жашоо талайы. Алып эштеп бизди өстүргөн ай, апалар жашоо талайы. Алып эштеп мени өстүргөн ай, апа кем жашоо талайым. Апа ар дайым бар болуңуз, сиз бар кезде мени эч ким жеңе албайт. Дүйнөдөгү бардык балар ден соолукта болушсун. Рахмат сизге, чоң рахмат. Мынакей өзүңүз бирок ошентсе дагы мынакей биз кыргыз эли баягы таланттарга бай эл эмеспизби? Эле чергесинде өзүнүн талантын тартуулап, ооба. Сизге чоң рахмат. Мынтип таң эрте келип өзүңүздүн өнөрүңүз менен, талантыңыз менен тааныштырганыңызга, убакытты бөлүп келгениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүздүн деги эле баягы жалпы айымдардын 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата каалоо тилек, эркин микрофон. Келиңиз. Сиздерге чоң рахмат. Баягы Алы байкебиз, Акын Токмагын байкебиз айткандай, таң атпай мени чакырып, студияңыздарга батырып деп байкелерибиз айткандай, сиздерге сыйлап чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Ишиңиздерге ийгилик бар болуңуздар. Ар бир баскан изиңиздер, шилтеген кадамыңыздар жакшылыктарга коштолсун. Жакшы жерди төрдөңүздөр, өйдө чыгып өрдөңүздөр. Дагы ишиңиздер илгерилеп, эки дүйнөдө жамандык көрбөңүздөр. Жана бүгүнкү баардык кыргыз элимди Акалпак майрамы менен ак тилимден куттуктаймын. Ушул жаңырган 2021 жылы жерибизге жакшылыктарды тартуулап, жаркын мана чачкан, берекесин төккөн, бейпил турмуштун, бардар жашоонун бакубат келечектин жылы болсун. Жана алдыда жаркырап кирип келе жаткан жалпы аял затын, алардын ичинде апамды, сиздерди, коллективиңиздерди, жалпы апаларды, чоң апаларды, эжелерди, жеңелерди, сиңдилерди аял затынын 8 март эл аралык күнү менен ак тилимден куттуктаймын. Дайыма дасторконуңуздар жайнап, казаныңыздар кайнап, элибизге тынчтык орноп, үйүңүздөргө ынтымак ырыскы консун. Кудайым жар болуп көптөгөн кубанычтарды насип этсин. Салыкпаган эмгегиңиздерди ийгилик коштоп, бардык куттуу ой тилектериңиздер орундалсын. Үй бүлөңүздөргө чын ден соолук
тоолук, багыт таалай, оба соомат кетпес дөөлөт, кең пейил каалап кетмекчимин. Сизге чоң рахмат Айсенжан. Күн нурундай жылуулукту тартуулаган жаркыраган жаздын мерими сиздерге чын эң солук Назикбек ишиңиздерге көп жаңы ийгилик берди. Жаз күнүндөй бажырайып, жүзүңүздөрдөн жылмаюу, мээримдүүлүк, жылуулук дайыма кетпей жүрсүн. Жана үй бүлөлүк зор бакыт кетпес дөөлөт кең пейил алып келсин. Дайыма бактылуу, сыйлуу эне, уютулуу үйдүн ырыс чачкан култу боло бериңиздер. Жарык маанай тартуулаган март байрамы кут болсун. Сиздерди терең урматтоо менен мен Бердиярова Алиса Кылыкбекова. Чоң рахмат. Өзгөчө сөздөр менен сүйлөйт экенсиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз, колуңузга дарт бербесин. Андан кийин дагы бир элдерге ушундай гүлдөр менен жакшы маанай тартуулап жүрө бериңиз. Сизге чоң рахмат келтиребиз. Ыраазычылык билдиребиз. Сиздин майрамыңыз куттуу болсун. Биз болсо эфирибизди улантмакчыбыз. Дагы бир жолу эске сала кетели. Бизде